Ош шаарында өзүңүздөр көрүп тургандай эле көп кабаттуу үйлөрдүн арасында дубалдарда жаңыдан гана жазылган дал ушундай жазууларды жергиликтүү эл байкап, активисттер, шаар тургундары соц тармакка чейин жарыялап тынчсызданышууда. Чындыгында бул чакырыктар, бул жазуулар эмненин чакырыгы, бул эмнени туюндурат, бул эмнени аңдатат? Тийиштүү кызматтардан сиздерге жооп беребиз. Замандын агымына жараша соц тармактарда өнүгүү акчанын изине түшкөндөр жүздөп саналат. Гаш жана башка жазууларды калтырып, Оштун тургундарын ойго салган дубалдардагы тартымдар шаардыктарды дүрбөтүүдө. Мындан кала тургундарынын айрымдарынын эле кабары бар. Ал эми көпчүлүгү биз кайрылганда гана аңдап жатканын айтышууда. Ашы доомлорго жабыштырып, үйлөргө жабыштырылып жазылган. Мына ушул жерде да турат. Биз буларга маани бербептирбиз. Бул маалыматты силерден угуп жатабыз. Мен билмадым, немалигини билмадим. Эми көрүп атам мен. Силер айтканыңардан кийинчи. Бөгөт коюш керек, обязательно караш керек. Кимге ыңгайлуу, кимге караштуу болсо, ошол адамдар караш керек. Шаар ичинде айдан ачык эле ишмердүүлүгүн жүрүп жаткан жарандар дубалдарга өзүнүн сайттарын жабыштырып, алар бул жакта дагы интернет желесинде желедей тараган. Бул жакта Telegram каналдарында айдан ачык эле интернет айдыгынан оңой жол менен акча табууну көздөгөндөр алданып каларын билбей, эртеңки күнүн ойлобой, анын арты темир тор менен аяктаган фактылар да катталган. Мындай соц тармактарда жарыяланган чакырыктар алдамчынын жемиштүү тузагына айлангандай. Анткени даана көрсөтүлгөндөй, айрым Telegram группаларында жумушка чакырып, чоң суммадагы каражаттарды сунуштагандар да жок эмес. Ал жерде сизге наркотикалык заттарды сатуу сунушталып, канчалык көп товар алсаңыз, ошончо көп акча табарыңыз да ачык айтылат. Мен буга чейин байкаган эмесмин, бирок Instagramдан көрдүм эле кече. Ооба. Жанагы наркотикалык бизнеспи какой-то бир ушундай деп айтып атышкан. Анализ кылып көрдүңүзбү? Кирип мындай попробовать этип? Жок, ал сайттарга кирип анализ кылып көрбөдүм. Окуп калган маалыматыңыз кандай болду? Окуп калган маалыматым боюнча балдарды этият кылгыла, то что жол бербейли балдардын бузулуп кетүүсүнө деген маалыматтарды окудум. Капстан эле пайда болгон жазуулар калк арасында кеңири тарап кетүүсүнө эч ким кепилдик бере албайт. Шаардык ички иштер кызматкерлери бир нече фактыларга таянып, синтетикалык, наркотикалык заттарды ташып, сатып бизнесин жүргүзгөндөр дал ушундай ыкмаларды колдонушаарын тастыктайт. Азыр бул боюнча жеринен иштер алып барылып, тактоо иштери жүрүүдө. Айрым ушундай жазуулар бул контактсыз, байланышсыз наркотикалык заттарды сатып алуунун бир кылмышкерлер үчүн ыңгайлуу бир жолу болуп саналат да. Ушунчалык болуп калды, шаарда ушундай наркотикалык кырдаал көзөмөлдөн чыгып кеттиби же көбөйүп кеттиби деген адамдарда баягындай тынчсыздануу пайда болот. Бул мыйзам ченемдүү көрүнүш. Шаардык ички иштер башкармалыгы, жергиликтүү бийлик органдары менен бул багытта иштеп жатабыз. Алардын белгиленген жайы, иштешүү мекемеси да белгисиз. Бирок сыртта туруп, элди наркотикалык бизнеске чакырган шылуундар күн санап көбөйгөнүн ушундай далилдер менен ачыктап берет. Бул жазууларды жазган адам жана таркаткан адамдар бүгүнкү күндө сот жоопкерчилигине тартылган. Былтыр эле жазмаларды көп кабаттуу үйлөргө жана шаар тегерете жазышып, элди алдаган шылуундар дагы деле ишин токтотпой жатат экен. Өткөн жылы мындай иш кылган 6 жаран кармалып, иши сотко өткөрүлүп берилген. Бирок соттордун чечтик, бөгөт койдук, кылмышты алдын алдык дегенинин жыйынтыгы бүгүнкү дубал бетиндеги жазмалар менен уланууда. Эртөштүк Нурбек уулу, Омар Ахматалиев, Ош Перим жаңылыктары.